салафан самсалап, салафан алып ургудай деле тыйыныбыз жок эчтеке. Төркүйдүкү таптакыр ал жай асылган, ал жерге жастык коюп койгом. Чиретип, ошо шамал. Үй суук экен. Үй суук эле. Түнкүсүн аябай муздай. Üşüp, pişip, beптеп, кыштап атабыз. Биз мына ушу 10 жылдан бери ушу кайнатамдын үйүндө жашайбыз. Кайнатам болсо кубалайт кеткиле, чыккыла деп аябай кубалган күндөр болду. Кайка барарыбызды билбейбиз. Айыл өкмөт көп жерлерге кайрылдык, жер сурап. Эч ким такыр жардам бербей койду. Азыр үйдө унубуз жок. Светибизди болсо кыркып кеткен, отунубуз жок. Ошону балдарыбыз болсо ушундай майда кыз эгиз пасой алабыз, 7 миң сом алабыз, 7 миң сом ай сайын балдардын сүтү менен памперстен ашпайт. Магазиндерге карыз болот, белчеден болду карызбыз. Азыр ошо кутулганга такыр эмнебиз мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп атат. Жолдошум болсо ошо бирөөнүн үйүндө ошо уйларынын богун чыгарып, коросун тазалап ошо айына бир 3 миң сом алса алды, албаса жок. Ошо бирке ушу балдарга башыраак ичагарын алып келип кайнап берейин деген аракет кылат анан. Ошону жашообуз өтө эле начар, аябай эле кошуна колоңдорубуз бизди аябай кемсинишет. Жашоо турмуштарын оңдоо менен кошулсун бизге дегендерди айтып чыгышты. Ошол анан балдардын жаралас азыр мектебине төлөгүдөй акчабыз жок, аябай. Аябай азыр могу кыштын күнү аябай эле кыйналып турабыз. Аябай кыйналып турабыз. Ошол анан үйүңө мындай жаман келет, жакшы келет, киши кара келгенде аябай уялам. Чай бергенде. Азыркы заманда ошо биздей болуп жашаган киши жок болуш керек деп ойлойм. Ошо анан жардам сурап кайрылам, ошо кайрымдуу юрт туугандардан, элимден ошо жардам сурайт элем. Кышкыга даярдык кандай? Көмүр алдыңарбы? Көмүрүбүз жок болчу, бирке ошо үйгөң бар болчу да, ошо тетиги иштеп аткан жериндеги казайынан бирке алып турганан ошону алып келгенден ошо тең түшүп алабыз. Ошо жардам берейин, ошо үйүңөр мустактуу балдар менен кандай болот деп ошо коросунда бирке көмүрү бар экен. Ошону алып келип бирке түшүрүп бергенмин. Ал деле аябай майда жакса ошо аябай эптеп эле бирке жылытат, жылытса анан. Түн ичинде болсо муздак үй, светибиз болсо кыркып кеткен. Канча күндөн бери электр энергиясы жок? Биздики ошо 1 ай болгону калды, 2 миң сом болуп кетти деп кыркып кетишкен. Ошо берели дегенге ошо такыр шартыбыз болбой элек, такыр кандай берип кутулуп светибизди коштурабыз дедим. Ошондой жашоо болуп атат. Биздин бир туугандарымдан болсо эч кандай эч кимче жардам бере албайт. Мындай андайлар катышсак, катышпасак өздөрү мындай айткылары келбейт. Кошуналарыңыз? Мындай жамандык болобу, жакшылык болобу, мындай бир нерсе болгондо айтышпайт өздөрү. Колунда жок дейт турбайбы? Колунда жок деген бизди мындай кемсинишет экен да, ушундай кылышат экен. Тең туштарга эле кошула албайбыз, аябай. Биздин ушу турмушубуздун эмесинен уялып кошула албайбыз да, намыстанабыз аябай.